Мен эмне Чыңгыз Айтматовго эмне деп жаман айттым? Не деп жаман айттым? Мен Чыңгыз Айтматовго эмне мен наличность бирдемемде жаман киши же муну акмак киши деген жокмун да, айланайын. Эми чыгармасы жакпаса жакпайт да. Мен деген мисал айттым го, персидский литература, поэзияларды окуйм, мисал Персия өтө мындай Авиценна, Омар Хайям, Бируни. Анан мага бул кызыктырбайт дедим. Эмеге жана кайра эмнеге кызыкпайсың? Эмнеге кызыгышың керек? Мага наркоман тигиндей мындайга дегенге чейин жаздырып атышат. Бакта кандай? Бул деген адамдын укугун сыйлаш керек да. Мен аны деген наличность өтүп бирдемесин ачып эметкен жокмун, аверин ачкан жокмун да. Мага эмне Ломоносов жакпайт же айттым го Солженицын жакпайт же Пушкин жакпайт, бул жакпайт десең эмне баары эмне атырылып атчабы? Эмне деген комплекс неполноценности өзү бизде. Саясат тууралуу айтып жатып, ошол президент Садыр Жапаровду курчаган бир 5-6 гана адам бар. Ал 5-6 адам президенттин жанына эч кимди жакындатпайт дедиңиз. Буга жооп иретинде Дайырбек Орунбеков дагы өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү калтырды. Анда Жапкеев калп айтып жатат, ал жалган сүйлөп жатат деген сөздөр болду. Сиз өзүңүз деле окусаңыз керек. Өзүнүн аккаунтунан өзүн талкалашыптыр. 100 бир канча немеде турат, мындай бир канча 100 бир комментарий tutsun 90% өзүн талкалаптыр. Ашкана генерал деп, эмнеге Антошка айтат? Ал деген генералды ма президент берген, эмне президентке каршы чыгабы? Апта соңунда мурдагы прокурор Сыймык Жапкеев журналист Эрнис Кыязовго маек курган. Анда президент Садыр Жапаровдун айланасында жүргөн адамдар жана жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу айткан пикирлери коомдо кызуу талкуу жаратууда. Жапкеевдин айткандарына президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков дароо жооп кайтарып, анын сөздөрүн калп жана жалаа катары сыпаттады жана Жапкеевди ашкана генералы деп атады. Чыңгыз Айтматовду окусаң, сварщик болсоң, сварщик бойдон эле каласың. Доктор болсоң, доктор боюнча эле каласың окусаң. Өнүктүрүп өстүрбөйбү? Бул хидаят деп коет да, хидаят бербейт да мындай. Пятикопеечный эле бирдемелер да. Маданият министринин орун басары Марат Тагаев болсо, министрлик тараптан тийиштүү реакция болоорун айтты. Сыймык Жапкеев деген баа берип атат биздин улуу инсаныбызга, биздин маданий мурасыбызга. А сиздер мына ошону коргоочусу катары унчукпай отурасыздар. Ошол психикалык ооруканага жаткырып текшере турчу адамдан Чыңгыз Айтматов коргоого муктаж эмес деп ойлойм. Жана эгерде мүмкүн болсо биз министрлик дагы буга реакция бериш керек.